Молдеке деген кичпейил болсо, молдеке деген ушундай болсо, мындай өтө грубо айтканда молдеке лох болсо дегенди каалайм да. Ошол сөздү айтат кээ бир адамдарчы. Ал туура эмес сөз. Аны ошону талап кылышат сенден. Үйрөтүшөт өздөрүчү. Молдеке мындай болуш керек. Молдеке деген тигиндей болуш керек. Молдеке деген кичпейил болуш керек. А сен кандай болушуң керек? Сен кандай болушуң керек? Эгер ошондой молдеке болуш керек болсо, мен сага молдеке эмесмин. Мен жөн эле гражданин кыры болду. Таң каласың. Кудай Таалам өз ачуусу келет, пайгамбар да ачуусу келет акыйкатка. Жаман айтпай жакшы жок. Ошол биз жалаң жакшы айтып жүрүп, мунафыктык кылып жүрүп, бирибиз жанагы орусча айтканда пакта коюп отуруп, анан проблема ачыкка чыкканда анан бардыгыбыз куруп калып атабыз да. Унчукпай атырып, мынтип бияка барып жамбаш жеп, бияка барып манты жеп, бияка барып палоо жеп, төрүндө отурушуп жакшы жүргөндөр, булар жакшы молдеке. Антип жамбаш жебей эле койдук. Кудай эртең сурайт. Сен төрдө элең, сенде микрофон бар болчу. Жаман жакшы сөзүң угуп аткан эмнеге айткан жоксуң деген сөз келет.